Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде көчмө жыйын өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кеңешменин жүрүшүндө Бишкектин жанындагы 7000 орундуу спорттук маданий комплексин, Ысык Көл облусундагы Асман экологиялык таза шаарынын, ошондой эле Орок айылындагы 22000 орундуу стадиону бар Бишкек Сити эл аралык ишкер борборунун курулуш долбоору сунушталды. Мындан тышкары борбор калаадагы номер 47-түзөтүү колониясынын ордуна мектеп жана бала бакчаларды камтыган турак жай комплексин куруу маселеси каралды. Министрлер кабинетинин башчысы тиешелүү ведомстволорго жогоруда аталган объектилердин курулуш долбоорлорун эл аралык стандарттарга жана ченемдерге шайкеш келтирүү иретинде сапаттуу иштеп чыгууну тапшырды. Бул объектилердин курулуш долбоорлорун сапаттуу иштеп чыгуу маанилүү. Аталган долбоорлор жагымдуулугу, ыңгайлуулугу, коопсуздугу жана экологиялык жактан тазалыгы боюнча тыкыр ойлонушу шарт, деди Акылбек Жапаров жана мамлекеттик жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмаларды берди.